Sarıgulov Dastan Islamovich, Kırgız Respublikasının eks-mamleketlik katçısı, mamleketlik kızmattın birinci derecedagi mamleketlik kengeşçisi, Kırgız Respublikasının Jogorku Kengeşinin eks-deputatı, Kırgız Respublikasında emgek singirgen kuruluşçusu, professor, 12 kiteptin jana 17 el aralık ilimi emgeklerden avtoru. Bir эме эске келип атат. Алгачкы президентибиз болгон Аскар Акаев убагында телеэкрандардан көп эле жолу уктук да, коррупция Ак үйдүн 7-кабатына чейин жетти деп көп жолу айткан да. Анан сиз дагы ошол Ак үйдүн 7-кабатында иштедиңиз андан кийин да. Анан ар кайсы эмелерде, структураларда, мисалы үчүн областты башкардыңыз, шаарды башкардыңыз, депутат болдуңуз. Анан сиз эми ошол коррупциянын схемасынын иштешин өзүңүз көрүп эметтиңиз да. Анан мына бүгүнкү күндө ошол коррупция менен күрөш башталды да. Эми кандай кылганда биз ошол коррупциядан, ошол 7-кабаттан баштап өйдөтөн ылдый түшүшүбүз керекпи, же ылдыйтан өйдө чыгышыбыз керекпи, же баардык структураларда бирдей күрөш жүргүзүш керекпи? Ошонун бир механизми барбы байке? Ушуну айтсаңыз. Азыркы күрөш коррупциянын себеби менен күрөш эмес. Коррупциянын жемишин менен күрөшүү да. Анын жыйынтыгы менен күрөшүү аракети, анын себебин жоюу аракети болбой жатат. Коррупциянын бир себеби мыйзамдардын сапатсыздыгы, мыйзамдардын чечмелөө түшүндүрмөсү кызматчыларга берилгени. Муну жоюш керек. Ал үчүн албетте канча миң деген мыйзамдарды отуруп алып, ошол депутаттар, кызматчылар эл үчүн, өлкө үчүн, келечек муундар үчүн түшүндүрмөсүн түзүп чыгышы керек. Антпесе мыйзам жанагы буйлаланган төө жетилесен каяка ошака кете берет болуп атат да. Боло берет. Бул бир себеп. Эмне үчүн коррупция? Каяктан башташ керек? Мына бул олуттуу экинчи себепке биз келдик. Коррупциянын эң башкы экинчи себеби ал төмөнкү. Союз тарады. Кыргызстан эгемендүү мамлекет болду. Ошол мамлекеттин саясий түзүлүшүн тандаганда чоң адашууга жол берилген. Мен чечмелеп берем, кандай адашуу болуп кетти. Мындай адашуу президентти эл эмнеге шайлайт, жогорку кеңешти эмнеге шайлайт, Темирбек бийик жүргүзүү үчүн шайлайт. Кайсы бир мөөнөткө шайлайт, туурабы? Эми ошол шайлоо аркылуу бийик жүргүзүү максатында эл жалдайт ошо президент. Мындай деп айтсак болот да. Эл жалдайт. Бирок ошол президент, анан жогорку кеңеш эгерим эч качан элге жооп бербейт, элге отчет бербейт. Элдин тескөө көзөмөлүндө болбойт. Бул саясий түзүлүш накта коррупциянын башы. Себеби элестетип көрүңүз. Сиз өзүңүздүн малыңызды бирөөгө бересиз, малымды багып бер деп. Жалдайсыз бирөөдү. Бирок сиздин алдыңызда ал эч качан жооп бербейт эчтекеге. 2 айдан кийин малыңызды таппай каласыз. Жер иштеткенде, же болбосо сиздин нан бышырган кичинекей цехиңиз бар. Ошого кишини жалдаганда, ал киши сиздин алдыңызда эч качан эч нерсеге жооп бербейт. Бул кандай? Бул банкрот да. Бир дагы президент, бир дагы премьер, бир дагы министр, бир дагы губернатор, бир дагы сот прокурор, бир дагы депутат, бир дагы аким эл астында эгерим жооп бербейт. Мындайча айтканда, мындай кыргыз бабаларыбыз мынтип айткан, бийик жаратканда деген. Андан кийин элде деген да. Демек, бийик элде да. Жанагы жалданган президент менен жогорку кеңештин ишине көзөмөл жүргүзүү, жана алардын ишине баа берүү, алардын жообун угуу укугу элде болуш керек. Ал
жараткандан буйруган укук элге. Биздин баш мыйзам андай укукту элден ажыратып коюп атпайбы? Элди ошондой укуктан куржалак кылып калтырып атат. Муну оңой турган бир эле жол бар, оңой эле. Мына бу жерде баш мыйзамдын 1-бөлүмүндө туура жазылган Кыргызстандын эли эгемендиктин ээси жана мамлекеттик бийликтин бирден бир булагы. Бул абдан туура. Биринчи берене. Үчүнчү беренеде мынтип жазылган: Кыргыз Республикасында мамлекеттик бийлик жүргүзүү принциптери деп. Ошондо 12 сөз кошуш керек ошого. Ал мындай болуш керек: бүткүл эл тарабынан шайланган жогорку кеңеш жана президент жылына бир жолу элге, эл шайлаган элдик курултайга отчет берип, өз ишине канааттандырылсын же канааттандырылбасын деген баасын алат. Бүттү. Мындай сүйлөмдү кошуп койсок, ыңкылаптар дагы болбойт, митингдер дагы болбойт. Коррупция 80% ушул жерде жаралып турат. Себеби бийликке отчет бербеген, бийликке элге отчет бербеген, элге көз каранды болбогон бийлик тез эле ирийт, чирийт, бузулат, коррупцияга батат. Бул талашсыз ачуу чындык айланды, туурабы? Ошон үчүн биздин баш мыйзам бийликти элден өйдө коюп койду. Ал элге көз каранды эмес, эл астында жооп бербейт, отчет бербейт, өз ишине баа албайт. Демек, ал бийликтен өйдө коюлуп калган бийлик, элден өйдө коюлган бийлик, ал эч качан эл үчүн кызмат кылбайт. Коррупциянын 70-80% ушул жерде. Эгерде биз коррупция менен чын эле күрөшөбүз десек, анда элге укукту кайрып бериш керек. Бийликти көзөмөлдөө, бийликти тескөө, бийликтин отчетун угуп, ишине баа берүү, элдин укугун элге кайрып бериш керек. Ошондо накта коррупция азаят. Экинчи жол мыйзамдардын сапатын бийик деңгээлге көтөрүп, чечмелөө түшүндүрмөсүн мыйзам чыгаруу депутаттар өздөрү мыйзамга тиркеп бериш керек. Мына ушуну күрөш деп айтсак болот. Ошондо жыйынтыгын эл көрөт. Үчүнчү жол бар. Мына мыйзам өзү адамды абийирдүү кылбайт да. Уяттуу кылбайт. Же бир мыйзамды таап айтып берсеңиз, ушул мыйзам адамды уяттуу, намыстуу, абийирдүү, мээримдүү, жароокер, боорукер кылат деген мыйзамды таба албайсыз. Демек, мыйзамдардын баары ошол ыйман, адеп, абийир, намыс, дагы башка рухий нарктарды четке кагат да. Тааныбайт мыйзамдар. Эми бул эмнеге алып келет? Мына теминки адам менен малдын айырмасы эмнеде? Мал уят дегенди билбейт. Мал намыс деген түшүнүгү жок. Абийир деген түшүнүк жок, туурабы? Демек, ошол рухий нарктарды толук четке кагуу жол менен мыйзам менен башкарылган коом адамдарды бара-бара адам деңгээлинен малдын деңгээлине жакындатып атпайбы? Батышты көрөлүк. Батыш мынтип айтат: бизде укуктук мамлекет, биз мыйзам менен гана башкарып, мыйзам менен жашайбыз деп атат, туурабы? Натыйжада эмне? Эркек эркекке үйлөнүү, аял аял менен башкарышып атат, баласы атасына кас болуп атат, адам баласы айван жасабаган ишти жасап атат. Мына былтыр чуу болду го, Австралия менен Европада өз кызын жер төлөгө камап, 3 балалуу кылып, катын кылып. Бул эмне? Айван буга барбайт. Айванчылык да. Айванчылык. Бирок ошого кантип жетти булар? Жанагы жалаң мыйзам менен жашайбыз деп жетти буга. Кыргыздар айтып атат да, бабаларыбыз айткан, мыйзам көбөйсө турмуш бузулат деген. Кандай даанышмандык. Себеби мыйзам менен эле баарын жөнгө салуу, мыйзам менен баарын чечүү мүмкүн эмес экен да. Адам баласы абийир, ыйман, адеп, намыс деген түшүнүк менен жашайт экен да. Биз кандай жолду тандадык? Биз дагы айттык, Кыргыз укуктук мамлекет дедик. Кыргызстан укуктук мамлекет. Демек, биз жалаң мыйзам менен гана баарын жөнгө келтиребиз дагы, башкарабыз деп атпайбызбы? Биз турмушта көрүп атабыз, атасын бакпай ыргытып атат, баласын бакпай тыштап кетип атат.
Hayvan баласын тыштап кетпейт. Баласын багат. Ошон эле музоосун, ошон эле козусун кандай кылып, төөлөр ботосун кандай, ботосунан айрылганда кандай абалда болот. Ошондой абалга бүгүн мал барса дагы адам барбай жатпайбы? Мына жакында эки кызын муустады эне. Айланайын, бул эмне деген шумдук. Эне өзү төрөгөн эки баланы муустады. Себеби жанагы мыйзам менен башкаруу бул өзү жалаң эле коррупцияны жаратпайт. Адамды айванга жакындатып атат. Биз кеч боло электе ушуну таамай коомго айтышыбыз керек. Ата-бабаларыбыз эң арзан башкарууга жолун тапкан. Бул бабаларыбыздын даанышмандыгы, улуулугу салт менен башкаруу. Аны ушул байыркы заманга келсек, мына жакында эле ушул Кытай жергесинде бир Зайыр Жумаш уулу деген жигит байыркы кыргыздардын жазалоо ыкмалары деп өзүнчө бир изилдөө жүргүзгөн экен. Анысы Тил жана Котормо деген журналга чыккан экен. Ошону мен карап көрсөм, байыркы замандарда бир 30дан ашуун жазалоонун ыкмаларын ошол кыргыздын эпосторунан алып чыгып, ошол жазалар кандай эмеде тейде колдонулган, ошолорду иликтептир да. Анан эң негизинен баягы өлүм жазасы бул мекенин, ата мекенди саткан адамдарга колдонулган экен. Анан кийин бир жоокерлердин минген атын уурдаган адамдарга, урларга карата колдонулган экен да. Башка учурларда жанагы чеке чачын жулуу, анан кийин көзүн карактерин дүрттөө, баягы көзүн чукуу, жонунан кайыштилүү сыяктуу жазалар колдонулган экен. Анан өткөндө ушул бир белгилүү журналист агабыз бар, Кенжалы Сарымсаков деген. Ошол киши менен сүйлөшүп отуруп, анан Кенжалы байке айтып калды да, ошол кыргыздардан мына Россиянын императорунун, Россиянын падышасынын тапшырмасы менен 1700 канчанчы жылдары атайын комиссия келип, анан ошо кыргыздардан үйрөнүп, жазалоонун негизинде анан өздөрүнүн жанагы кылмыш жаза кодексин жазган экен. Ушул боюнча сизде бир китеп бар деп. Ошол нерсеге бир кеңирээк токтолуп айтып берсеңиз, байке. Жанагы коррупцияны биротолу бүтүрүп коелук. Жана бир себеп ал жанагы бийлик элге көз каранды эмес. Экинчи себеп сапатсыз мыйзамдар, чечмелөөсү бүт эле кызматчыларга берилген. Үчүнчү себеп бул өзү эле мыйзам менен башкаруу, бул жарга, келечекке такала турган жол. Бул сиз жакшы аябай кеңири айтып бердиңиз бул боюнча. Анан эң негизги эле коррупция менен күрөшүүнүн негизги максаты бул биз мыйзамдарыбызды оңдогондон кийин гана баягы коррупция акырындык менен жоюлат экен да. Анан төртүнчү себепти кошуп коеюн, себеби бул дагы өтө маанилүү. 70 жыл Совет дооруна, 20 жыл эгемендүү доорун кошуп, 90 жыл бою биз балдарыбызга, кыздарыбызга адам болуу билимин бербей калдык. Биз мектептерде, бала бакчаларда, жогорку окуу жайларда, коомдо балдарыбызды адистикке даярдап атабыз. Экономистке, юристке, финансистке, мугалим, врачка. Бирок бабаларыбыз андай кылган эмес. Бабаларыбыз айткан качан адам болосуң деген. Ошон үчүн биз балдарыбызды адам болуу билимден куржалап калтырып атабыз. Себеби, мисалы, мен көп эле жетекчилик кызматта жүрдүм. Эмне үчүн мен квартирадан башка эч бир нерсеге менчиктештирүүгө катышкан жокмун. Чоң атам айткан. Элдики деген. Колуңду эл насибине салсаң кусасың деген. Кусканда да 3 эсе, 5 эсе өзүң кусуп байтып, балдарын да кусат деген. Жолобо деген. Мына кыргыздын тарбиясы мага эч менимне ошол канча мүмкүнчүлүгүм болду. Бирок менде жанагындай тарбия бар эле да. Ошону менен мен колумду да салган жокмун, бүгүн өкүнбөйм мисалы. Ошол байке, мисалы үчүн жанагы кыргыздын байыркы жазаларында бирөөнүн уюн уурдаса, ошону 10 эселеп кунун төлөгөн. Өзүнүн колунда жок болсо уруусу төлөгөн. Уруусу төлөгөн. Ага барабыз азыр.
мынагы тарбия маселесин биз колдон чыгарып койдук да. Бүгүн бала бакчада балдарыбызды биз тарбиялабайбыз. Мектепте ал өзүнчө чөйрө бар, көчө тарбиялайт. Анан батыштын тасмалары, батыштын кыял жоруктарын даңазалаган ыр бийлери ушулар тарбиялап атат да. Натыйжада бүгүн биз кыргыздын үй бүлөсүндө жүргөн балдарыбыз ал батыштын өкүлү болуп атат биздин үй бүлөдө. Кандай көрүнүшкө келдик? Мына тарбия маселесин колдон чыгарган үчүн жалаң эле жазалоо коркунучу менен коррупцияны жей албайсың, тие албайсың. Адам болуш керек, ал ыйман, адеп деген улуу түшүнүктөрдү ыйык тутуш керек.